дагы бир көйгөй. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз бир жыл мурда жалпы биздин жарандарыбызга машиналарыбыздын айнектерин караңгылатуу боюнча уруксат бергенбиз. Бул негизги бир максаттардын бири ушул мамлекеттик бюджетти көбөйтүү максаты да болгон. Ошого утурлай менде бир сунуш, бүгүнкү күндө биз бир жылга деп белгилегенбиз. Ошого эми жол коопсуздук кыймылы дагы карап көрсө Минэконом менен биргеликте. Бүгүнкү күндө эми жарандарга шарт түзүү максатында 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык дагы уруксаттарды берсе, себеби биздин кээ бир жарандар толук кандуу 1 жылга төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү дагы болбой калып атат, сураныштар көп болуп атат. Себеби ал дагы болсо бир топ өзүнүн жакшы натыйжаларын берет деп мен терең ишенем. Ошондуктан ушул тармак боюнча дагы урматтуу Болот Адылбекович протоколдук тапшырма берип бир көзөмөлгө алсак жакшы болот эле. Биздин жарандар эми акчасы толук жетпеген муниципалдык кызматта иштеген жарандарыбыздар дагы сураныштар болуп атат.